Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбызда документтерди интернетсиз конвертациялоону үйрөнөбүз. Word форматтагы документти PDF-ке, PDF форматтагы документти Word-ко өткөрөбүз. Ал үчүн My документин ачабыз. Бул жактан тесттер дегенди ачайын, тест 10 классты ачайын. Мына бул Word форматтагы документти биз PDF-ке өткөрөлү. Файлды ачабыз. Экспорт. Создать PDF. Тип файла PDF деп чыкты. Опубликовать дегенди басабыз. Мына PDF форматка өттү. Эми биз муну сактап алышыбыз керек. Ал үчүн файлды ачабыз. Сохранить как. Рабочий столдо сактайлы. Сохранить. Мына биз документибизди сактап алдык. Буларды жаап коеюн. Мына тест 10 класс PDF форматта сакталды. Эми биз PDF форматтагы документти Word форматка өткөрүшүбүз керек. Ал үчүн Word'ду ачып алабыз. Новый документ. Бул жерден файлга киребиз. Компьютер дегенди басам, обзор деп чыгат. Айрым ноутбуктарда астында эле обзор деп жазылып турат. Обзор. Бул жерден PDF форматтагы документтер чыкты. Ошондон тандап бирөөнү Word'ко өткөрүшүбүз керек. Адабият терминдери дейин. Открыть. PDF-тен Word'ко өткөрүш үчүн бир нече убакытты алат дейт. Окей. Мына бул жерден көчтү. Бул көчкөнү документтерибиздин көлөмүнө жараша болот. Бул эки эле беттен тургандыктан, эки барактан. Ошон үчүн бата эле көчтү. Эми муну сактап алышыбыз керек. Файлды ачабыз кайрадан. Сохранить как. Рабочий стол. Рабочий столго сактап коеюн. Сохранить. Мына бул жерден көчүп сакталды. Муну дагы жабайын. Бул жерден карайлы. Мына адабият терминдери PDF-те болчу, Word-ко өттү. Мына ушундай жол менен документтерди интернетсиз конвертациялап алсак болот.